Андан кийинки башка нерсе бул ширк тууралуу билишибиз керек. Ширк кылган адамдын баардык соопчулук иштеринин баарысы күйүп кетет. Күйүп жок болуп, эч кандай ал кылган иштеринин, өмүр бою кылган жакшылык иштеринин эч кандай пайдасын албайт. Элестетсеңер, мисалы кайсы бир адам өмүр бою намаз окуп жүргөн, өмүр бою эртең менен багымдатка туруп, жамаат менен окуп жүргөн, 5 маал намазын калтырбай окуп жүрөт, садакаларын берип жүрөт, зекетин берип жүрөт, өзүнүн муктаждыгына карабай, орозо кармап жүрөт, Рамазанда орозо кармап, эртеден кечке чейин жеп ичүүдөн өзүн тыйып жүрөт. Ошондой эле баардык жакшылык иштердин баарын кылып жүрөт дагы, бирок булар менен бирге эле ширк кылып жүрөт. Ширк кылып жүрөт, чоң ширк кылып жүрөт. Мындай адамдын бара турган жери эмне болот? Буга чейин айтып кеткендей, бул адам тозокко барат дагы. Ал жактан эч качан чыкпайт, бейишке баруусу арам болот. Аллах Тааланы эч качан кечирбейт жана бул кылган иштерин баарысы эмне болот? Бул кылган иштерин баардыгы күйүп жок болуп кетет. Жана эч кандай бул кылган иштеринен эч кандай өзү пайда ала албай калат. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валакад ухия илейка ва илаллазина мин каблика ла ин ашракта ла яхбатанна амалук." Мына сага жана сага чейинки келген пайгамбарларга вахий болуп түшүрүлгөн эле. Аларга эмне дейт? "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалук." Эгерде сен ширк кыла турган болсоң, сенин кылган иштериңнин баарысы күйүп кетет дейт. Аллах Таала кимге айтып атат муну? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Мухаммад пайгамбарга айтып атат. Саллаллаху алейхи вассалам. Эгерде Аллах Таала ага кайрылып айтып аткандан кийин, сага дагы ушинтип айтылды, жана сага чейинки пайгамбарларга да ушинтип айтылган деп айтып жаткандан кийин, биз өзүбүз үчүн эмне деп айта алабыз? Аллах Таала пайгамбарга кайрылып айтып атат. Сен ширк кыла турган болсоң, кылган иштериң, сенин кылган иштериң баарысы жок болуп кетет деп атат. А биз өзүбүз үчүн эмне деп айта алабыз анда? Биз кантип коркпой жүрө алабыз? Ошондой эле Аллах Таала башка сүрөдө 18 пайгамбардын атын атайт. 18 пайгамбардын атын атап бүткөн соң, Аллах Таала айтат: "Валау ашраку ла хабита анхум ма кану яъмалун" дейт. Эгерде алар ширк кыла турган болсо, кылган иштеринин баарысы күйүп кетет эле дейт. Караса, 18 пайгамбарды атап туруп, алар айтат: "Эгерде ошолор ширк кыла турган болсо, Аллахка шерик кошо турган болсо, алар кандай гана сооп иштери бар эле пайгамбарлар. Өздөрүнүн коомдоруна динди жеткизген алар, акыйкатты жеткизген. Өздөрүнүн коомдорун караңгылыктан, капырлыктан исламга туура акыйкатка алып келишкен. Кандай гана кыйынчылыктарды туура жолдо болуп, кандай гана кыйынчылыктарды өткөрүшкөн. Ошонун баарысына карабай дагы эмне дейт Аллах Таала? Эгерде бирок ширк кыла турган болгондо аларды, эгерде ширк кылышса, анда кылган иштеринин баарысы, ошол сооптордун баарысы жок болуп кетеле дейт.